Yusuf алейхиссаламга Алла субханаху ва тааля өзүнүн ушу мужизасын көрсөтүү максатында кийимин чечип атасынын жүзүнө таштагыла деп берди, көзү кайтат деп. Заххак рахматулла алейх, Мужахид рахматулла алейх, тафсир имамдары айтат, бул кийимдин өзгөчөлүгү бар эле дейт. Бул кийимдин өзгөчөлүгү бар эле. Анткени бул баардыгы башка кийимдерге окшош эмес эле. Ибрахим алейхиссаламга үчүн бейиштен түшүрүлгөн кийим эле. Анда Намрут Ибрахим пайгамбарды жылаңач кылып отко ыргыткан эле дейт. Кийин бул бейиштин кийими Ибрахим пайгамбар кийип жүрүп өзүндө туруп, аны өткөндөн кийин Исхак пайгамбарга келген экен. Исхак пайгамбар ал өткөндөн кийин Якуб пайгамбарга тийген экен. Якуб пайгамбар аны табаррукан деп коет. Ушу берекелин алыш үчүн кичине эмеге ушул кийимди топ эме кылып, ороп, салып, Юсуф пайгамбардын белине байлап койгон экен. Юсуф пайгамбардын белине байлап койгон экен. Кийин Юсуф алейхиссаламга мойнуна катары кеде мындай тумар катары илип коет го, ошондой кылып илип коюш экен. Эмне үчүн десе, жаман көздөн сактасын депчи. Юсуф алейхиссаламдын бир туугандары кичинекей кезинде буну алып кеткенде, алып барып туруп кудукка таштабадыбы? Кудукка таштаганда Жабраил алейхиссалам ошол немени чечип тумар катары, буга кийим катары кийгизип койгон экен. Юсуф алейхиссаламга жеткен экен. Ошентип бул бейиштин кийими экен туугандар. Жөнөкөй кийим эмес экен. Өзгөчөлүгү ушуда, көзү көрбөгөн атасына бетине койсо көзү кайра кайткан экен. Кийин айтып атат Юсуф алейхиссалам, баарыңарды кайра келгиле дейт. Үй бүлөңөрдүн баарын менин алдыма алып келгиле дейт. Негизги максат атасы менен жолугуу болчу. Эми атамы алып келгиле деген кичине адепсиз. Эми бадыша болсо деле баары бир ата да. Ошон үчүн үй бүлөңөрдүн баарын менин алдыма алып келгиле деп максаты ошол эле дейт. Эми атам уккандан кийин, көзү кайткандан кийин айтат, "Бай бул жерден алдын ала эле атасына жете эле, ушуну бетине ырыта турган болсоңор, көзү кайтат" деп атпайбы? Эми көзү кайткандан кийин баары баласына жолугам деп келет да эми. Ошон үчүн Куртуби рахматулла алейх айткан экен, Юсуф пайгамбардын бир туугандарынан Яхуда деп айтпадыкпы баягы? Адамгерчиликтүүсү, ыймандуусу дегендей. Ошо айткан экен, мен ушу кийимди мен алам дагы мен алып барам деген экен. Себеп дегенде Юсуф пайгамбар кичинекей кезинде ушу канга аралаштырып, баягы башында карышкыр бөөрөлөр жеп кетти деп алып барганда, ошол бала алып келген экен ушу кийимди. Эми бул алып барып атат, бул кайрадан мен алып барайын деді. Себеп дегенде ошо мен алып барганда атам аябай кайгырган эле дейт. Эми ошонун мукафаты болсун, орду толуктансын да, ошон үчүн мен алып барам деди. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا تُفَنِّدُونَ. Жана качан бул керуен Мисирден Канаанга жөнөгөндө, булар эми чыгып жөнөгөндө, алардын атасы Канаандагы адамдарга айтты, ошо жанында турган тегерегиндеги атырды айтты. Акыйкатта мен Юсуфтун жытын сезип жатам деди. Булар тияктан жөнөдү. 250 мил километрден узактан Юсуфтун жытын сезип атам дейт. Ал дагы пайгамбар да. Эгер силер мени бул чал акылдан айнып калды дебесеңер эле дейт. Ушинтип эле айтпасаңар дейт. Лаула туфаннидун мааниси ушул. Акылдан азып калды, акылдан айнып калды деп эле, ушу чал эмне болуп калган деп эле айтпасаңар, мен Юсуфтун жытын жыттап атам деди. Юсуф алейхиссаламдын жытын жыттап атам деди. Ибн Аббас радыйаллаху анхуманын риваятына караганда 6 күндүк сафар экен. Хасан Басри айтат, 80 фарсах, мындайча айтканда 250 милден да узагыраак кичине. Ошончо узактан Юсуф алейхиссаламдын жытын жыттап турган, бул кандай деген? Бул ажайып таң калыштуу. Демек, Юсуф алейхиссаламдын негизги мекени Канаан, ал жерде баягы билесиздер да, кудук канча бир аз эле узак эле болсо керек эле. Ал жерден жыты келген жок эле го. Эми бул жерден кандай жыты келип калды эми ушунча узактан? Десе, мужиза деп ушуну айтат.
мужиза деп ыктыярсыз пайгамбардын колунан Алла субхана ва таала көрсөткөндү буну туугандар мужиза деп коет. Акыйкатта мужиза пайгамбардын фейл амали эмес, бул Алланын фейли болот. Качан Алла таала кааласа мужизаны көрсөтүп коет. Алла субханаху ва таала эгерде мужизаны каалабаса жакындан деле жытай албайсың. Иса пайгамбар менен христиандар менен биздин айырмабыз ушул жерде бар. Алар айтат, Иса пайгамбар өлүктөрдү өзү тирилткен дейт. Биз мусулмандар айтабыз, Алла тирилткен, Иса пайгамбардын колу менен тирилткен. Биз менен христиандардын айырмасы ушул. Алар Иса пайгамбар менен, бул болсо ушул туаса көзү көрүлөрдүн көзүн кайтарат эле, сакайтырат эле деп. Биз айтабыз, Алла сакайтырат эле. Иса пайгамбардын колу менен. Мынакей мусулмандын акыйдасы, мусулмандын ыйманы. Қалу, таллахи иннака лафи далаликал кадим. Жанында отыргандар алар айтышты, Аллага ант. Сиз дагы эле мурунку адашууңуздасыз депчи. Мурда деле ушу кыялда элеңиз. Дагы эле ошол адашууда жүрөт окшойсуз деп. Фаламма ан жаа ал-башир алqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Кейін қачан құшқауар беруші келгенде, керуен келді да. Құшқауар беруші баяғы Яхуда деген келіп тұрып, ал Юсуфтың көйнегін Яқубтың жүзіне ырғытты. Даро көрісі қайтып келді. Ал балдарына айтты. Мен сілерге айтпадым біле. Мен Алла тараптан сілер білбеген нәрсені білемін деп. Мына. Көзі қайтып келді. Мына. Ошол жерде Алла субхана ва тааланын тарабынан мен сілер білбеген нәрсені білемін деп мұрда айтқан елемін ғой деп. Шол жерде балдардың бары не дешті? Қалу, я абана, о атаке, я абана, истағфир лана дунубана, инна күнна хатиин. Алар айтышты, о атаке, біз үшін, біздің күнәлөрүбүзгө Алла Тааладан кечирим сураңыз. Албетте біз катакерлерден болдық та деді. Катакерлерден болдық деді. Қала сауфа астағфиру лакум рабби иннаху хуал ғафур рахим. Яқуб алейхиссалам айтты, мен жақында сілер үшін Роббимден кешірім сұраймын. Анткен ал кешірүүчү райымду. Сразу эле кешірім сұрап қойса деле болмок эле. Неге? Кешірім сұраған жоқ сразу. Жақында дейді сауап. Жақында сұраймын. Жақында Роббимден кешірім сұраймын. Бұл жерде эмне үчүн ушундай деп айтып атат? Дароо эле дуа кылса болбойт беле. Уада берди жакында. Муфассириндер айтышат, бул жерде мен азыр эмес, себеби булар күндүзү келген. Мен силерге жакында дегеним тахажжудда дуа кыламын деген. Ал убакта өзгөчө дуа кабыл болот. Түндүн акыркы бөлүмү Алла субханаху ва таала хадисте да келет. Түндүн акыркы бөлүгүндө өзгөчө Алла субханаху ва тааланын таважжуху болот. Бендеге ушунчалык жакын айтат. Күнөөлөрдөн кечирим суроочулар бар, күнөөлөрүн кечирейин. Кажеттерин суроочулар бар, кажеттерин бүтүрөйүн деп Алла субханаху ва таала ошол учурда бендеге кайрылат экен. Кээ бирлер айтат, мен жакында сураймын дегенин мааниси азыр эми Юсуп пайгамбарга мен барайын биринчи. Ал силерди кечирдиби, кечирбедиби? Себеп, эгерде бенде кечирбей турган болсо, анда мен Алла Тааладан сураганым деле бекер. Алла өзүнүн акысын кечирсе кечире берет. Бирок инсан менен инсан, пенде менен пенденин ортосундагы зулумдуктарды ал кечирмейинче Алла кечирбейт. Кээ бир алымдарыбыз ушул дароо ошол жерден дуа кылбаганын себебин жакында дуа кылам деп айткандын уадасын айтканда барып мен биринчи аныктайынчы. Юсуф алейхиссалам силердин катаңарды кечирдиби, кечирген жокпу? Анткени мазлум өзү кечирмейинче Алла Тааланын алдына кечирилбейт экен туугандар. Ушундай абалда дуанын магфиратыга мунасип деле эмес депчи. Эми хукукул ибад тоба мындай да. Тил менен эле тоба кылдым деп эле бирөөгө зулумдук кылып коюп тоба кылсаңыз, гыйбаттан, жаладан, бирөөгө зулумдук кылып коюп, бирөөнү кордоп коюп, бирөөнү сөгүп коюп, ал кечирилбейт экен тууган.
Бул бенделердин укугу хукукул ибад мукаддам ала хукукилла. Алланын укугуна караганда алдын турат бул. Ошон үчүн эгерде бир нерсесин алып койгон болсок кайтарып беришибиз керек. Же болбосо андан кечиртирип алышыбыз керек эптепчи. Эгерде бирөөнү гыйбат кылсак, ушактап койсок, жала жаап койсок, жалганга күбөлүк өтүп койсок, чакымчылык кылып койгон болсок, же болбосо текеберлик кылып, басмырлап, кордоп койгон болсок, Кудай сактасын, анда ошол адамдан кечирим сурамайынча Алла Таала кечирбейт дейт.